Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2024 жылы чыгып, мыкты тасмалардын катарына кошулган субстанция тасмасын көрөбүз. Каарманыбыз жараткан берген келбетине ыраазы болбой, каарылыкка моюн сунгусу келбей, белгисиз адамдардан дары таап, улгая баштагандыгына карабай эле жаш кызга айланат. Бирок арадан көп өтпөй эле кылып жаткан ишинин жаман акыбети өзүнө кайта баштады. Окуянын башталышы кадимкидей эле бардыгыбыз көрүп жүргөн жумуртканын сарысына укол сая баштайт. Бир мезгилде жанагы жумуртканын сарысынын ичинен дагы бир сары пайда болуп, тажрыйбаны өткөрүп жаткандардын тажрыйбасы ийгиликтүү өткөндүгүн түшүнөбүз. Мындан соң кадр алмашып, усталар атайын даярдалган жерге Элизабет Спарклдын атын жазышып, аты жазылган кыз Оскар сыйлыгын алгандыктан анын дагы аты жылдыздардын арасына жазылып, көпчүлүк аны тааныгандар жакшы көргөндүктөн ал жерге келип сүрөткө дагы түшүшүп, бирок убакыттын өтүшү менен Элизабет Спаркл адамдардын эсинен чыга баштайт. Ал эле эмес, аты жазылган жылдыз дагы эскирип, ал жерге ар кандай таштандылар түшүп, биз ошол бир кезде жылдыз болгон Элизабет азыр 50гө чыгып калгандыгын көрөбүз. Көрсө бул убакта Элизабет сыналгы берүүлөрдүн биринде денени тарбиялоону үйрөтүп көнүгүүлөрдү көрсөтүп турат экен. Бирок ал 50 жашка чыгып калгандыктан жүзүнөн каарыгандыгы билине баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде эле анын башчысы Харви сени жумуштан кетирем деп, бирок ачык айта албай, ар кайсы сөздөрдү айтып башын айлантып, бирок жумуштан кетишиң керек деген мааниге жеткирип коет. Бул сөздөр каарманыбыз Элизабетке аябай эле катуу тийди. Анткени ал өмүр бою жылдыздык жашоодо жашап сыналгыдан такыр түшпөгөндүктөн, эми жөнөкөй жашоого кайтыш ал үчүн такыр эле мүмкүн эмес болот. Ошентип кайгыга батып унаада бара жаткан каарманыбыз алаксып кетип, кырсыкка дагы учурап калды. Бирок бактыга жараша ооруканага барса, анын эч жеринде эч кандай сынык дагы болбой, жада калса денесине кымындай дагы зыян жетпептир. Биз каарманыбызды карап жаткан дарыгердин жардамчысы көзү көк, денеси бир өзгөчө, өзү дагы башкача бала экендигин байкайбыз. Ал бир кезде каарманыбыздын белин кармап, мен сизди дагы бир жолу текшеришим керек. Сөөктөрүңүз түз экен, демек сиз бизге ылайыксыз. Бирок азыр бара берсеңиз болот деп каарманыбызга кийимдерин берип коштошуп кетип калат. Муну уккан Элизабет эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй эле бир топко ойлонуп олтуруп калды. Каарманыбыз кийимин кийип эшикке чыкса, жанагы дарыгердин жардамчысы анын чөнтөгүнө бир нерсе салып койгон экен. Анда Элизабет кагазга оролгон буюмду ачып, ичинде флешкада субстанция деген жазууну көрөт. Элизабет үйүнө барып флешканы сыналгысына сайып, дароо эле ичиндеги маалыматты көрө баштап, маалыматта эгер сиз өзүңүздүн эң мыкты жагыңызды көргүңүз келсе, жана өзүңүздүн эң мыкты тарабыңызда жашагыңыз келсе, анда субстанцияны колдонуңуз. Бул нерсе сизге жаштыкты, күч-кубатты жана сулуулукту, ал эле эмес ийгиликти дагы алып келет десе, бул маалыматтар каарманыбызга тамашадай көрүнүп, ал флешканы таштандыга алып барып салып жиберет. Ошентип эми жумушу жок Элизабет үйүндө жалгыздык өмүрүн сүрүп, гезит окуп жатып, анын ордуна 18 жаштан 30 жашка чейинки сулуу кыздар изделип жаткандыгын билет. Анда ордун жоготкон каарманыбыз ачуусуна чыдай албай ачык кийим кийип алып, эс алуучу жайга барып, канча ичимдик ичсе дагы аны менен таанышканга эч ким келбей, бирок 50гө чыгып калса дагы өзүнүн карып калгандыгын мойнуна алгысы келбеген каарманыбыз таштандыга ыргытып жиберген флешканы кайрадан алат. Ал флешкада жазылып турган байланыш сандарга коңгуроо кылып, мен сиздерден буйрутма берейин деп чечтим. Кандай кылып алам десе, байланышты алган адам даректи айтып эле өчүрүп коет. Анда Элизабет ошол жака жөнөп, ал жактан аябай эле эски имараттарды көрүп, биринин эшигинен кирип, бөлмөлөрдүн бири аябай жарык, жана ал жерден дарылар салынган сандыктарды көрөт. Анда каарманыбыз буга чейин ага почта аркылуу жөнөтүлгөн ачкыч менен жанагы сандыктардын бирин ачып, анын ичинен өзүнө калтырылган дарыларды алып үйүнө барды. Каарманыбыз үкөктүн ичине медициналык ар кандай шаймандар жана өзүнө керектүү дары-дармектер, анан дагы субстанцияны кантип колдонуу тууралуу маалыматты табат. Маалыматта дарыны сайынгандан кийин адам экиге бөлүнүп, эки адам болуп чыга келип, адам бир денеде жүргөндө экинчи денеси уйкуда болуп турат. Бирок тирүү жүргөн дене уйкудагы денеге ар дайым дары сайып туруш керек экен. Анан дагы эки дене жума сайын алмашып турбаса, уйкудагы денеге зыян келе бериши мүмкүн. Ошондуктан бул тартиптерди так аткарыңыз, анткени эки дене болгондугу менен жаныңыз бир деп катуу эскертүү жазыптыр. Это просто ваша улучшенная версия. Ошентип каарманыбыз акыр аягы бир чечимге келип, үйүнүн жуунучу бөлмөсүнө кирип алып, дырдай жылаңач болуп алып, дарыны ырастап, тамырын издеп сайына баштайт. Бирок уколду сайгандан кийин деле күзгүнү карап турган каарманыбыздын келбетинде эч кандай өзгөрүү болбой, бул деле жанагы жүзү жок, үнү жок америкалык YouTube'ду үйрөтөм, көптөгөн акча табасыңар дегендерге окшоп эле алдай берет окшойт деп ойлоп калат. Бирок бир мезгилде эле каарманыбыздын башы айланып жыгылып, денеси карыша баштап, көзүнүн карайгы эки карайка айланып, анын ичинде башка адамдын пайда боло баштагандыгы байкалат. Бир мезгилде эле Элизабеттин денесинде кыймылдар башталып, анын бели кесилип, кесилген жеринен ичинде башка адамдын чыгып келе жаткандыгын байкайбыз.
Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин гана каарманыбыз көзүн ачса алдында бели кесилип өзүнүн денеси жатыптыр. Көрсө буга чейин дарынын тартибинде айтылгандай эле каарманыбыз өзүнүн денесинен аябай жашап алда чыга келиптир. Ал күзгүдөн өзүн карап бир жагынан таң калып, экинчи жагынан суктанып, 19 жаштагы кызга айланып калгандыгын көрүп Мотуевка тийип кетсемби деп ойлонуп, бир аз убакыттан кийин гана өзүнө келип акылын жыйнап кесилип жаткан дененин белин тиге баштайт. Андан соң тартип боюнча уйкудагы денени азыктандыруучу дарыны алып, аны 50 жаштагы Элизабеттин денесине сайган мезгилде гана дене дем ала баштады. Ошентип бир заматта селки кызга айланган каарманыбыз башында өзүн кабыл ала албай, бул нерсе түшүнбү же өңүмбү деп ойлонуп, бирок убакыттын өтүшү менен болуп жаткан нерсе чын экендигин түшүнүп, жаңы денеге дагы көнө баштады. Кто станет следующей Элизабет Спаркл? Бир мезгилде анын эсине буга чейинки гезиттен окуган кастинг түшүп, дароо эле ошол жака жөнөп кастингге катышыш каарманыбыз үчүн өтө эле оңой болуп, тандоону өткөрүп жаткандар каарманыбыздын жаңы денедеги келбетин көрүп эле дароо эле кабыл алышат. Анда Элизабет өзүнө жаңы Сью деген ат коюп, ишкана башчысы Харви аны менен жеке жолугуп, биз сени ишке кабыл алдык, жакында жумушуңду баштайсың. Жумушуңду дагы өзүңө окшоштуруп татынакай алып барышың керек. Биз так эле сендей сулуу кызды издеп жаттык эле десе, Сьюга айланган Элизабет кубанып, бирок өзүнүн маселесин айтып, мен бир жума иштесем экинчи жумада жок болом. Анткени мен каарыган апам бар, аны карашым керек. Ушул шартыма макулсуздарбы десе, Харви эч ойлонбой, сендей сулуу кыздын бардык шартына макулбуз деп Сьюну кубандат. Ошентип экинчи денеси Сьюга айланган Элизабеттин жаңы жашоосу башталып, кече эле эч кимге жакпаган кары көрүнгөн аял бүгүн селкиге айланып бардыгынын көзүн күйгүзүп, тартип боюнча күн сайын өзүн жандандырып туруучу дарыны саюуну унутпай, жаркын жашоодо күндөрү көңүлдүү өтө баштайт. Меняетесь каждые 7 дней. Ошентип бир жума бат эле өтүп алмашуудагы күнү келди. Анда Сью 50 жаштагы Элизабеттин денеси жаткан жерге барып, тартип боюнча өзүнө дагы Элизабеттин дагы денесине ийне сайып, кандары бири-бирине алмашкан мезгилде Сью өзүн жоготуп, Элизабет өзүнө келет. Анда бир жумадан бери ордунан кыймылдабай жаткан Элизабет денеси аябай ооруп калгандыгын байкап, дароо эле жуунуп алып, курсагы катуу ачкандыктан тамактанууга киришет. Мындан соң дарыны алган жайга барып, дагы бир жумага керектүү дары алып келип, кайрадан Сьюга батыраак айлангысы келип, күндөрү такыр эле өтпөй жаткандай болду. Кандай болбосун, бир апта бат эле өтүп, Элизабет кайрадан Сьюга айланып, бул жолу Сью өзүнүн каарыган денесин көп деле көргүсү келген жок. Ошондуктан анын оюна бир нерсе келип, дубалдардын бирин талкалай баштап, таланттуу адам бардык жагынан таланттуу дегендей Сьюнун усталыктагы жагы бар экен. Анткени ал атайын шаймандарды алып келип, жанагы сындырып жаткан дубалга эшик жасап коет. Эшиктин ичинде жашыруун бөлмө кылып, ал жака уктап жаткан денени алып кирип, андан соң дубалда илинип турган Элизабеттин сүрөтүн дагы бекитип койду. Новое шоу. Скоро. Ошентип Сьюнун жылдызы жанып, ал телевидениеда иштей баштап, башчысы Харви андан ыраазы болуп, Сью тез аранын ичинде эле жылдызга айланып кетти. Ошентип Сью өз иши менен алек болуп жаткан мезгилде 7 күн дагы бүтүп калган болчу. Бирок ал өз мезгилинде алмашууну ойлонбой, саркеч кийимдерин кийип алып, жаштар менен эс алганы жөнөп, бул убакта Элизага берилип жаткан азык дагы түгөнүп, анын деми кысыла баштайт. Сью болсо үйүнө жалгыз келбей, бөтөн бир баланы ээрчите келип, экөө кудайга жакпаган ишти баштап, бир мезгилде эле Сьюнун мурдунан кан агып, өзүн жогото баштады. Анда Сью эмне кылышын билбей Элизабетке барса, Элизабеттин абалы такыр эле оорлошуп калган экен. Сью болбой эле өзүнүн ишин аягына чыгарууну каалап, жандандыруучу уколду дагы бир жолу берип, кайрадан өзүнө келип баланын жанына барып жасап жаткан ишин улантышат. Ошентип арадан канча саат өттү белгисиз, бир мезгилде Элизабет ойгонуп кетти. Ал ордунан туруп эле денеси дагы карышып калгандыгын түшүнүп, сыртка чыкса үй аябай эле чачык экен. Ал аз келгенсип Элизабет оң колунун сөмөйү башкача бир түрү суук болуп калгандыгын көрөт. Анда Элизабет эчтегени түшүнбөй эле субстанцияны берген адамдарга коңгуроо кылып, жагдайды түшүндүрсө, байланыштуу алган адам силер эки дене болгонулар менен бир адамсыңар. Ушул нерсени унутпагыла, теңдүүлүктү сактагыла, экөөңөргө тең бир жумадан гана убакыт. Эгер бирөөңөр бир жумадан көбүрөөк жашай турган болсоңор, экинчиңерге зыян келе берет. Бул нерсени эсиңден чыгарба деп эле байланышты өчүрүп салды. Новый набор доставлен в вашу ячейку. Ошентип каарманыбыз дагы бир жумага жете турган дарыны алып келүүгө жөнөп, адаттагыдай эле жарык бөлмөдөгү кутучадан алып жатып, анын кулагына сөздөр угула баштайт. Анда каарманыбыз чочуп кетип эле дарыларын алып ал жерден качып жөнөп, аны бирөө аңдып жаткандай сезилип эле каарманыбыз ашканалардын бирине кире качты. Бир мезгилде эле башка олтургучта олтурган аксакал Элизабетке кайрылып, сиз үчүн 7 күн аябай эле узак өтүп жатса керек. Мен туура таптымбы десе, Элизабет бул адам кайдан билет экендигин түшүнбөй эле таң калып калды. Көрсө, бул аксакалдагы субстанцияны колдонуп, анын экинчи жаш денеси буга чейин каарманыбызга флешканы берген дарыгердин жардамчысы экен. Анда аксакал сөзүн улантып, убакыттын өтүшү менен өзүңдү аябай жалгыз сезип жатсаң керек. Эч кимге керегиң жок болгондой сезимдер пайда боло баштадыбы? Ал эле эмес, сенин жаш денең жакында сени жеп жок кылат десе, каарманыбыз бул сөздөрдү уккусу келбей ал жерден качып кетип калат.
Бирок чындыгында эле Элизабет аксакал айткандай өзүн эч кимге кереги жоктой сезип, бирөөгө керек экендигимди далилдейин деп аны мурдатан эле жакшы көрүп жүргөн классташтарынын бирине коңгуроо кылат. Анда коңгуроону алган классташы Дэвид Элизабет ага коңгуроо кылып жаткандыгына аябай таң калып, Элизабет жолугалы деп сунуштаса Дэвид дароо эле макулдугун берип, кечинде саат 8ге төмөндөгү ашканага келгениң деп дарегин айтат. Ошентип Элизабет мен бирөөгө керегим бар экен го деп кубанып жасанып эле жөнөй баштап, бирок бир мезгилде жаш денеси Сионун жүзүн көрүп калып өзүн аябай эле тирүү суукта элестете баштайт. Ошентип ал күзгүнүн жанына келип алып кандай жасанбасын өзүнө такыр эле жакпай, өзүнүн келбетине такыр эле ыраазы болбой жолугушууга деле барбай бетин жулмалап салды. Ошентип стресске түшкөн Элизабет эмне кылышын билбей муздаткычтагы тамактарды алып бардыгын жей баштайт. Бул убакта арадан 7 күн өтүп калгандыктан бир мезгилде Сио ойгонуп, Элизабет өтө эле көп тамак жегендигин көрүп катуу жини келди. Анткени тамакты көп жеш анын текедей болгон фигурасына зыяны келип калышы толук ыктымал болчу. Анда Сио дароо эле жумушуна барса, бул жолу башчысы аны өзүнүн бөлмөсүнө чакырып, "Сен келгенден бери биздин теле берүүбүздүн таанымалдуулугу аябай көтөрүлдү. Эми бизди аябай көпчүлүгү көрө баштады. Ошондуктан менин сага белегим бар. Сен эми жаңы жылдык теле берүүбүзгө чыгасың. Ал теле берүүбүздү 50 миллиондой адам көрөт. Мына жылдызың жана турган убактың келди. Сен даярсыңбы?" десе, Сио катуу кубанып, арадан 7 күн өтүп кеткендигине карабай эле Элизабетти ойготпой өзүнүн жашоосу менен жашап жүрө берет. Биз ушул жерде Элизабетке аксакал ал сенин денеңди жеп жок кылат деген сөзүнүн маанисин эми гана түшүнөбүз. Көрсө Сио өзүнүн денесин жандандырып туруу үчүн Элизабеттин денесинен суюктук алып, күн сайын өзүнө сайып турбаса Сионун дагы денеси талкаланып жок боло баштайт экен. Ошентип Сио бул жолу 7 күндөн дагы өтө эле көп күн жашап, бир мезгилде Элизабет ойгонуп өзүнүн түсүн көрүп кыйкыра баштайт. Көрсө бул жолу Сио анын денесинен өтө эле көп суюктук алгандыктан дагы эле жескемпирге окшоп калыптыр. Чачтары агарып, колу толугу менен бозулуп, жада калса сол буту такыр эле ишке жарабай калган болот. Анда Элизабет субстанцияны бергендерге коңгуроо кылып, ал менин денемди такыр эле сыйлабай жатат го. Эмнеге ал 7 күндөн кийин кайрадан мени ойготпой жатат десе, байланыштагы адам бул суроого өзүңүз жооп бериңиз. Анткени эч кандай ал жана мен жок, экөөңүздөр бир адамсыздар. Эгер кааласаңыз Сиону башка ойготпой деле койсоңуз болот. Мурдагыдай эле өзүңүздүн денеңизде жашай бересиз десе, каарманыбыз болбой калган денесин карап, ал нерседен баш тартып Сиону кайрадан эле ойготууну чечип, бирок ага душмандык кыла баштайт. Ошондуктан ар кандай жагымсыз тамактарды жасап, сыналгыдан Сионун теле берүүлөрүн көрүп жини келип, "Мен сага бир көргүлүктү көрсөтөм, сен эмне мени өз убагында ойготпой жатасың? Сенин сулуулугуңдун бардыгы менден өттү, мен болбосом сен болбойт элең. Жакшылык жарашпаган шүмшүк экенсиң" деп сыналгыга жумурткаларды ыргыта баштайт. Ошентип бир кезде Сио ойгонсо үй такыр эле таштандык айланып кетиптир. Анда Сио жини келип, "Мен эми болду, Элизабет болгум келбейт. Андагы суюктуктардын бардыгын чыгарып алайын" деп атайын идиштерди ырастап, Элизабеттин денесиндеги Сиону жандандыруучу суюктуктардын бардыгын чыгарып, аларды идиштерге куюп керектүү кылып ырастап алат. Ошентип бул окуядан кийин 3 ай өтүп Элизабетти Сио такыр эле ойготпой, өзүнүн карьерасы менен гана алектенип ар тараптуу жылдызга айланып, эртеси күнү жаңы жылдык кечени алып бара тургандагы убактысы келип калат. Анда Сио кечинде жандандыруучу суюктугу түгөнгөндүгүн көрүп, аны Элизабеттин денесинен алайын деп, бирок анын денесинде дагы суюктук түгөнүп эчтеке чыкпай калгандыгын көрөт. Анда Сионун мурдунан кан ага баштап, ал дароо эле субстанцияны берген адамдарга коңгуроо кылып, "Менде жандандыргыч калбай калды" десе, байланышкан адам жооп берип, "Сен уктап жаткан денени ойготушуң керек. Ошондо гана денеде суюктук пайда болот" десе, Сио бул нерсени такыр кылгысы келбей, бир жагынан эртеси күнү жаңы жылдык кечеге барыш керек болуп, айласы жок Элизабеттин денесин ойготот. Биз ушул жерде 3 айдан бери ойгонуп элек Элизабеттин денеси эмнеге айланып калгандыгын көрөбүз. Анда түшүнүксүз бир жандык айланып калган Элизабет субстанцияны бергендерге дароо эле коңгуроо кылып, "Мен бул нерсени токтоткум келип жатат, бул менин акыркы чечимим" десе, байланыштагылар "Күтүңүз" деп айтышат. Бир күн эле кутучадан керектүү уколду алып кетсеңиз болот деген маалымат келип, каарманыбыз дароо эле уколду алып келип, Сионун денесин сүйрөп чыгып, өлтүрүп жок кылуу деген жазуусу бар уколду ага сая баштайт. Бирок бир мезгилде каарманыбыз кылып жаткан ишин токтотууну чечип, сайган уколун токтотуп, кайрадан эле аны ойготуунун аракетин көрүп, жүрөгүнө массаж жасай баштайт. Бирок бул нерседен натыйжа чыкпай, бир мезгилде тартип боюнча 2 денеге тең ийне сайып, бул жолу Сионун колуна сайбай, анын жүрөгүнө сайган мезгилде 2 каарманыбыз тең бир убакта ойгонуп кетет. Анда бири-бирин көргөн каармандарыбыз эмне үчүн экөө тең ойгонуп кеткендигин түшүнбөй калышты окшойт. Бирок Сио жерде жаткан ийнедеги "өлтүрүп жок кылуу" деген жазууну окуп калып, "Сен эмне мени жок кылууга аракет кылдыңбы" деп жини келип Элизабетти сабай баштайт. Анда ансыз деле алдан тайып калган Элизабет көпкө деле каршылык көрсөтө албай, кыймылдабай жатып калган мезгилде Сио аны канжалатып тепкилеп салат. Прекрасно! Идеально!
Анда Сью дароо эле жаңы жылдык кечени алып бара тургандыгы эсине түшүп ошол жака жөнөп, бирок бул убакта Элизабет өлүп калгандыктан Сьюнун дагы денеси талкалана баштайт. Бир мезгилде анын кулагына сөздөр жакшы угулбай өзүн жаман сезип ажатканага чуркап, көзгүнү карап алып тиштери өзүнөн өзү эле түшө баштагандыгын байкады. Анда каарманыбыз эмне кылышын билбей имараттан сыртка чыгып качууну көздөп, лифтке чыгып качайын деп жаткан мезгилде тырмактары түшүп жада калса кулагы дагы үзүлүп түшүп калат. Ошол мезгилде Сью үйүнө барып дарыны дагы бир жолу сайып, буга чейин Элизабеттен өзү чыккандай өзүнөн дагы башка адамды чыгарууну каалайт. Бирок мындай иш бир денеден бир гана жолу болот эле. Ошого карабай эле Сью дарыны өзүнө сайып алып бир мезгилде эсинен кетет. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин Сьюнун ичинен чыккан адам ойгонуп, көзгүдөн өзүн караса сулуу эмес эле түрү суук нерсе жаралыптыр. Монстр Элиза Сью. Көрсө бул жолу Элизабет менен Сьюнун денеси биригип түшүнүксүз бир жандык пайда болуп, ушундай абалда турса деле анын оюнан дагы деле элдин алдына чыгуу кетпей, буга чейинки кийип келген көйдөгүн кайрадан кийип, кулак сөйкөлөрдү тагып, бетине Элизабеттин сүрөтүн жыртып алып жармаштырып кайрадан эле теле берүүгө жөнөйт. Вот и она, такая красавица. Анда каарманыбыз менен иштегендер аны чын жүрөктөн тосуп алгандай болуп, бирок чындыгында ал бара жаткан жер боп-бош болгондуктан оңой эле кирип кетти. Бул убакта жаңы жылдык кече башталып, коноктордун бардыгы келишип, Харви сыйлуу конокторго мактанып ал кызды жанынан көрсөңөр сулуулугу жанып турат. Аны мен өзүм жылдыз кылдым го, мына азыр чыгат деп эле күтүп башташып, бир мезгилде жарык өчүп, элдин бардыгы унчукпай каарманыбыз сахнанын ортосуна чыга келди. Анда элдин бардыгы эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй эле бир мезгилде бетинен Элизабеттин сүрөтү түшүп калат. Анда эл дүрбөлөңгө түшүп, алардын жанына эмне деген түрү суук келип калгандыгын түшүнүшпөй, сахнада турган Элиза Сью сүйлөнүп, бул менден эмне эле коркуп жатасыңар? Мен мурдагыдай эле татынагай болуп турамбы деп жаткан мезгилде арттан бирөө келип эле сойыл менен чабат. Ошол мезгилде каарманыбыздын колу сынып кетип, айлана чөйрөнүн бардыгына кан чачырап, качууга аракет кылып жаткан көрүүчүлөрдүн бардыгы эле канга бууланып жатып калышат. Анда Элиза Сью колунан кан чачыраган бойдон ал жактан качып чыгып, көчөдө чуркап бара жатып эле буту сынып ошол жерде талкаланып кетти. Ошондо дагы денесинин бир бөлүгүндө жайгашкан бет кыймылга келип жөрмөлөй баштап, биз тасманын башында көргөн Элизабет Спарклдын аты жазылган жылдыздын жанына келет. Ошол убакта дагы бардыгы аны жылдыз көрүп мактап жаткандыгы элеске келип, бир канча убакыт өткөндөн кийин жанагы бет дагы ээрип кетти. Эртеси күнү тазалоочу аппарат Элиза Сьюнун калдыгын тазалап салгандыгын көрөбүз. Акыры жылдыз оорусуна кабылган Элизабет баарына каниет кылбай, жашынын өткөндүгүнө моюн сунуп ээлүүгө чыккандан кийин балпайган байбиче болбой, дагы деле жаштыкты, сулуулукту жана элдер аны жакшы көрүүсүн каалап өзүнүн жылдызында акыры жок болуп кетти. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жаштыгыбызда мээнетти кылып, жашыбыз өткөндөн кийин кааргандыгыбызды билип дөөлөттүү бололу.